Карма. Кана? Карма. Рара, ойногонду токтоткула. Бираздан кийин шам намазы болот. Бул, карма. أشهد أن لا إله إلا الله. Ha? Болду эми? Сизге рахмат, Нуса. Эчтеке эмес. Бирок намазга азан айтылса тынч болуш керек. Бирок таштай катуунун кереги жок. Ооба, билем. Азан чакырылып жатканын уктуң да. А сен дагы эле ойноп жатасың. Кечириңиз. Көрдүңбү? Аллах бизди күнүнө 5 маал намаз окууга буйруп, азанды болсо бизге нафси менен күрөшүүгө ылайыктады. Сага окшогондордун нафсылары тынымсыз ойнонуп калат. Сен намазды унутуп койдуң. Ооба, менин мугалимим азанды аэропорттогу маалымат борборуна окшош деген. Ал кандайча? Ооба, ал туура айтат. Анткени аэропортто ар бир адамдын билети болот. Ошондойбу? Ооба, билетте алардын барча шаардын аты бар. Сааты да бар. Бирок көпчүлүк дагы эле кечигет. Мейли кээ бирлери жоготуп алышкандыр. Же балким алар унутуп калышкандыр? Азан ушул сыяктуу эле. Азан бул адамдарды мечитке шашылууга чакыруу. Мына ушундай. Ха? Бул жерде да канча өзүң менен өзүң сүйлөшө бересиң? Мечитке барбайсыңбы? Апа. Машалла. Нуса, шам болду. Мечитке жөнөбөйсүзбү? Эмне сүйлөшүп жатасыз?